Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 12 май 2023 жыл. Мен Чүй областы Беловодск айылында жүрөм. Туғандар, ушул жақтан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө маалымат берейин деген биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Беловодскдин центральный трассасы жана Красноармейский көчөсүнүн кесилишинде турам, туғандар. Ушул жерден 250 метрдей бассаңыздар Красноармейский көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Оң тарапта болуп калат. Так, дагы эмне маалымат? Бул жерден түз Бишкек шаарына жүргөн маршруткалар бар. Бир аз эле батышка карай бассаңыздар, Беловодскийдин центри жакын, мектептери деле жакын. Негизинен бул Беловодскийдин Газпром заправкасына ориентир алсаңыздар болот, тугандар. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дареги Беловодская, улица Красноармейский, 23 даректе жайгашкан, тугандар. Жолдор өтө кеңдикте электр энергиясы бар. Суу арыктан келген суудагы, таза суудагы бар экен. Так, мектепке балдар жөө барып келе алат. Чоң жол деле анча деле алыс эмес. Бул мына көчө тарабы. Бул аркка чейин деле мынакей бактарды эгип өзүңүздөр пайдалансаңыздар болот. Жана андан ары жеринин аянты 14 соток. Документтер боюнча кызыл китеп тех паспорту бар экен. Бул жакта балдар ойногон аянтча, мынакей. Балдар ойногон аянтча. Мына ушундай. Негизинен кошуналар деле жакшы дейт. Үй ээси бардык Беловодскийди билесиздер. Бардык эле региондон жашагандар бар Беловодскийде. Башка улуттар деле бар, тугандар. Мына ушундай. Эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Көчө тараптан орто бийиктиги забор жана дарбаза. Бул үйдүн алды тарабы, мынакей машина койгонго жай, бул жакта склад, навестер. Бул жакта узун турасы 10-9 болгон үйүбүз, стенасы бышпаган кирпич. И төрүндө малина жер жемиши, клубника жана башка жер жемиш, алма жана башка көптөгөн бактары деле бар. 14 соток болгон жер участок, тугандар. Андан ары азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң да калган калган маалыматтарды бир чекеден берем. Мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздар экен, бирден болгон эшик. Пластик терезелер. Андан ары мынакей бул үйдүн кире бериши. Бул жакта кухня, ракайын орнотулуп, суу чыгарылган. Чыгыш тараптан терезе, тугандар, полдор жыгыштан болгон пол. Андан ары түзөтсөк коридор. Бул коридордон оң тарапта бир бөлмөгө, мынакей чыгыш тараптан терезе орнотулган. И бул жакта калган бөлмөгө өтүп кетсек болот. Мынакей. Дагы бир бөлмө. И бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. Тугандар, полдору баары жыгыштан болгон пол экен. Эми короосун ачып калган маалыматты берейин. Мен кайла сатылуучу үйдүн короосундамын, тугандар. Ал жагында тапчан, стяжка. Бул жакта мындай складтар. Мынакей. Бул жакта склад. Төрүндө навес. Жерде дагы бир мындай помещение, тандыр. И мындай измтор менен тосулуп, ал жагында мынакей жер жемишкенге жер, огороддор бар, тугандар. Тоок малдар болсо өтпөйт экен, мынакей измтор менен тосулган. Жер сууга караганга деле суу бар. Жүзүм бактары, жер жемиштер, башка алма, башка дагы бактар. Үйдүн тышкырына кажаткана, клубника, мынакей тугандар. Бул жакта картошка, малиналар, тротуар куюлган. Дагы бир жакшы жер, кошуналар деле жакшы, тынч, ар кимиси өзү менен өзү. Мына ушундай экен, тугандар. Так. Дагы эмне маалымат? Бул үйдүн баасы $35,000 сүйлөшүү болот. Эсин номери мен экранга телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин, тугандар, саламатта калыңыздар.